Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандайсыздар туугандары, жаштары? Сиздер менен бала тарбиясы жөнүндө дагы кичине сүйлөшүп кетмекчибиз. Балдар күндөн күнгө өсүп, өнүгүшөт да, өзгөрүп турушат. Ар бир саат сайын кичинекей балдарчы. Ар бир жаш курак өтө маанилүү. Ошол баланын өзгөрүп өсүп атканын эне сезип, ар бир жаштын өзүнө ылайыктуу кылып, өзүнүн жашына ылайыктуу жолдор менен тарбиялаш керек. Методдор менен. 1 жаштыкын 1 жаштагыдай, 2 жаштыкын 3 жаш, 4 жаш кылыпчы мындай. Ар бир жаштын өзүнө ылайыктап тарбиялоо методдорун колдонуш керек. Ата-эне болуу бактысы бул чоң жоопкерчилик экенин билишибиз керек да. Ар бирибизчи мындай бала ойноп атабы жүрөбү деп эле мындай маани бербей койбошубуз керек да. Айрыкча биздин милдет, аял кишинин милдети үй бүлөдөгү ынтымактыкты орнотуу, балдардын жүзүндөгү кубанычтуу жылмаюуларды көрүү, үйдүн ичиндеги аба ырайын жылуу кармоо. Балдарыбыз гүл сыяктуу. Үйдөгү аба ырайы жылуу, дайыма күн тийип турса, биз жаркылдап, жайнап турсак, өмүрлүк жолдошубуз менен дагы урушпай, талашпай, жакшы жашасак, анда үйдө жылуу атмосфера болот да. Балдарыбыз гүлдөй болуп ачылат, өнөрлөрү чыгат, жаркылдап, күлүп, жайнап, сонун маанайда өсүшөт. Ал эми үйдүн ичинде аба ырайы бүркөлүп, дайыма жамгыр жаап, күн күркүрөп турган болсо, биз уруш жаңжал чыгарып, ар дайым нааразычылыгыбызды билдирип турган болсок, анда эмне болот? Албетте балдар гүл сыяктуу деп соолойт, алсызданат, ар кандай оорулар менен ооруйт. Анан дагы биз эгер үйдө уруш жаңжал көп болгон болсо, дагы бала ооруп баштайт да. Ошол ооруга алаксып биздин уруш жаңжалыбыз токтоп калсын деген ниетте. Да бала ооруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн аял кишилер ар дайым үйүңүздөрдөгү аба ырайын жылуу кармаганга аракет кылыңыздар. Жакшы балдарды тарбиялап өстүрүү дагы бул аял кишилердин милдети, биздин милдетибиз. Күйөөбүздүн ыраазы болгон жүзү, балдарыбыздын бактылуу жүзү, деги эле үйдөгү бардык аба ырайынын кандай болушу бул аялга көз каранды да, аялдын милдети. Ушуларды так билген аял, аң сезимдүү, акылдуу аял деп атага болот да, атоого болот. Ар бир жаш курактын өзгөчөлүктөрүн, балдардын психологиясынын баягы кылдаттыктарын билген ата-эне, булар аң сезимдүү ата-эне деп айтылат да. Алар өзүнө ишенген, бактылуу, боорукер, өзүн өзү баккан адамдарды тарбиялай алат. Ошол ата-энечи, сезимтал ата-энечи. Ошондуктан бала тарбиялоону жакшылап өздөштүрүп алыңыз, ар бириңиздер. Балдар жакшы чыкса, тарбияланса, жашооңуздардан ырахат аласыздар. Балдарыңыздын бактысын көрүп, жүрөгүңүздөр кубанып, сиз дагы бактылуу өмүр сүрөсүз кийинчи. Балаңыздын кийинки чоңойгондогу жашоосу биздин тарбиябызга байланыштуу да. Балдарыбыз кийинки жашоосунда бактылуу жашаса, биздин тарбиябыз жакшы экен деп ойлосок болот да, сүйүнсөкчү. Балдарыңыздын кийинки жашоосу биздин тарбиябызга байланыштуу экенин эч качан унутпаңыз. Ар дайым эсиңизде болсун. Ата-эненин урушун дагы баягы жаңы төрөлгөн бала да сезет да али. Башка үйдөн урушуп келдиңби, баары бир сезет жаш балачы. Окумуштуулар изилдегенде, жаш бала 6 айлык баланы ата-энесине урушканда, 6 айлык баланы текшерип турушканда, жүрөктүн кагышы тездеп, кан айлануусу күчөп кеткен да. Көрдүңүздөрбү? Наркойдо ата-энеси урушканда дагы ошо кичинекей бала кадимгидей сезген да, алардын урушуп атканын. Бул окумуштуулардын изилдөөсү аныкталган окуя. Албетте ар бир сөздүн маанисине түшүнбөйт жаш бала, бирок баягы сезет экен да, сезет. Баланын жүзүнөн үй бүлөнүн абалын билсе болот. Кандай экеничи, бул үй бүлөдө уруш жаңжал көппү же уруш жаңжал жок, жакшына бактылуу жашайбы? Жаш балдардын жүзүнөн карап билип койсо болот. Күчтүү психологдор баланын жүзүнөн карап билет да. Үйүндө кандай аба ырайы. Азыркы убакта биз жашообузда түйшүктөр
көбөйдү. Эми ал түйшүктөрдү биз өзүбүз көбөйтүп алдык да. Көп иш, мал караш керек, тамак кылыш керек, убактым жок деп атып, биз балдарга убакыт бөлө албай атабыз да. Түйшүк эч качан түгөнбөйт. А биздин балдарыбыз апам ишин бүткөзүп алсын деп эч качан токтоп турбайт да, баланын чоңоюп кете берет. Баланын балалык кезин бактылуу өткөзүп берүү биздин милдетибиз да. Чындыгында жакшы эне мындай жакшы аял, күнүнө бир канча иш бүткөзгөн аял эмес. Балдарды бактылуу кылып чоңойткон аял, ошону жакшы аял деп айтса болот да, акылдуу аял депчи. Тарбияда биз өтө көп ката кетиребиз да, негизичи. Балдар сүйлөсө ишин бүткөзүп алайын, туруп тур, сөзүн укпай, кийин сүйлөшөбүз деп коюп, көп учурда балдарыбызга маани бербей калабыз да. Балдарыбыз кийин ошолор маани берилбей калган, мээрим менен толбой калган жүрөктөрүн башка жактан издей башташат да. Көп кылмыш кылган балдарды сурамжылаганда, баягы алар үй бүлөсүндө уруш жаңжал көп, үй бүлөдө чоңойгон балдар көп кылмыш кылышкан болот да, мына изилдөөлөргө карагандачы. Ал эми үйүндө бактылуу, жакшы чоңойгон балдар андай кылмыш жолуна барбайт. Эми барса да аз да, аябай аз. Көпчүлүк ошол түрмөдө отурган балдарды сурамжылаганда бардыгы ата энеси уруш жаңжал үйүндө мындай бактысыз балалыкты баштан өткөзүшкөн. Балдарыңыз чоңоюп эртең эле бөлүнүп кетет. Сиз менен чогуу үйүңүздө жашап атканда балдарыңызга бактылуу жашоону тартуулагыз. Биздин каталарыбыз, энелер аябай көп ката кетирет өзү негизи тарбиядачы. Алардын бирин айтып кетейин, кичүү бала төрөлгөндө биз чоң балабыз канча жашта болбосун, автоматтык түрдө чоң адамга айланат да. 5 жашар болсо дагы, 4 жашар болсо дагы биздин ошол чоң балабыз эми экинчисин төрөгөндөн кийин автоматтык түрдө чоң адамга айланат дагы. Секин сүйлөө, бала уктап атат, кыйкырба деп атып эле чоң балабыздын эмоцияларын жаап салабыз да. Кичинекей эле баланы биз чоң кишиге айландырып салабыз. Андан кийин дагы жалаякты алып келип бер, аны алып келип бер деп аны жумшаганыбыз аз келгенсип, сүйлөтпөй, оозун да жабабыз, сезимдерин да ичине катырабыз. Ыр айтпа, сүйлөбө, каткырба, бала ойгонот деп атыпчы. Анан биз баягы кичине ката кетирип коет го ал балабызчы. Урушуп, катуу сүйлөп, оюнчуктарын дагы талашканда кичинеге бер, иниңе берип кой деп дайыма инисине болушу берип, чоң балдарыбыз мээримге тойбой калып атышат. Эч качан чоң балаңызды андай бөлүп, урушуп, чоң адам кылып койбоңуз. Ал дагы бала да. Чогуу тең алып кетиңиз. Чоң балаңызбы, кичинекейиңизби, ортончуңузбу бардыгына бирдей мамиле кылган аракет кылыңыз. Эч качан бири-бирине салыштырбаңыз. Өзүн чоң бала баягы өзүн эгер биз сүйлөбө, ал оюнчуктап келип бер, кичинекейиңе бер, үлкөңө бер дей берген болсок, өзүн керексиз сезип калат дагы. Чоңойгондо көп ийгиликсиз иштерди аткарып калат, ийгиликсиз болуп калат да. Жана бул сезимдери өмүр бою өзү менен кошо калып кетет. Өзүн ар дайым өмүр бою адамдардан бөлүнгөн, өзүнө көңүл бурулбаган, ийгиликсиз адам катары сезип келет. Канчалык деңгээлде иши жүрүшүп атканда да ошол аздык кыла берет да, адамдарга мындай доказать эткиси келе берет да. Өзүнүн ичинде толбой калган мээримин башка жактан издей берет. Балдарыбыз чоңоюп, өз алдынча болуп, алыс жактарга кеткенде дагы ошол биздин сөздөрүбүздү ар дайым эстейт да. Биз үйдө кандай сөздөр менен толтурдук баланын жан дүйнөсүн. Сен колуңдан келет, мен сага ишенем, биз сени жакшы көрөбүз, дайыма кандай кыйынчылык болбосун, сени дайыма колдойбуз деген сөздөрдү биз жан дүйнөбүзгө толтурсак, дайыма бизге болгон ишеним ичинде жүрөт дагы, бала коркпой кадам таштайт. Жаңы иштерге, жашоосуна дагычы. Эгер биз жан дүйнөсүн сен колуңдан келбейт, сен айта бересиң, уялчаксың, сүйлөй бересиң, көп сүйлөбө деп
сен шоктоносуң, сен тил албайсың деп ушо берген болсок, ошол жан дүйнөсүнө ошол сөздөр менен толуп калган бала жашоосунда кыйналып калат да. Кыйынчылык түшсө дагы ата энем мага баары бир ишенбейт, ата энем мени дайыма урушушчу дегендей жашоосунда ийгиликсиз болуп, мындай жашоодон көбүрөөк кыйналып калат. Ошон үчүн балдарыңыздын жан дүйнөсүн жакшы сөздөр менен толтурганга аракет кылыңыздар. Сиздер менен мен, педагог, детский психолог Рана Ахматова. Эгер дагы ошого окшогон кеңештерди угам десеңиздер, комментарийге жазыңыздар, кандай темаларды уккуңуздар келет. Мага подписаться болуп, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Тез эфирге чыгып турганга аракет кылабыз.